18 бөлүм. Ошол убакта Исраилда падыша болгон эмес. Ошол убакта Дан уруусу отурукташууга жер издеп жүргөн, анткени ошол күнгө чейин Исраил урууларынын ичинен аларга үлүш тиелегиле. Жер чалып, жерди көрүп келиш үчүн Дан уулдары өз уруусунан Сора менен Эштаулдан 5 эр жүрөк кишини баргыла, жер чалып келгиле деп жиберишти. Алар Эпрайым тоосундагы Миханын үйүнө келип түнөп калышты. Миханын үйүнүн жанында жүргөн алар жаш Лебинин үнүн таанып үйгө кирип, "Сени бул жерге ким алып келди? Бул жерде эмне кылып жатасың? Эмне үчүн бул жерде жүрөсүң?" деп сурашты. Ал аларга "Миха мага муну тигини кылды. Мени жалдады. Мен анын ыйык кызмат кылуучусу болуп калдым" деп жооп берди. Алар ага "Биз алган багытта жолубуз болобу? Кудайдан сурач, билип алалы" дешти. Ыйык кызмат кылуучу аларга "Тынчтык менен бара бергиле. Силер бара жаткан жол Теңирдин алдында" деди. Ал 5 киши жүрүп отуруп Лаишке келди. Ал жерден Сидондуктарга окшоп тынч, бейкапар, эч нерседен камсынабай жашап жаткан элди көрдү. Ал жерде ыза кылып кордоо деген, үстөмдүк кылуу деген жок эле. Алар Сидондуктардан алыс жашап, эч ким менен эч кандай иштери жок эле. Анан алар Сора менен Эштаулга өз бир туугандарына кайтып келишти. Бир туугандары алардан "Кандай кабар менен келдиңер?" деп сурашты. Алар "Биз ал жерди көрдүк. Ал укмуштай сонун жер экен. Жүргүлө ал жерди басып алалы. Ойлонуп турбагыла, тезирээк баралы да ал жерди энчибизге алалы. Барганда эч нерседен камсынабай жаткан элди көрөсүңөр. Ал жер өтө кенен, аны Кудай колуңарга берип жатат. Ал жер эч нерседен кем эмес жер экен" дешти. Ошондо Дан уруусунан 600 эркек курал жарак асынып, Сора менен Эштаулдан жөнөп кетти. Алар Жүйүт жериндеги Кирият Жеаримге жетип, станы менен туруп калышты. Ошондуктан Кирият Жеаримдин батыш тарабындагы ал жерди бүгүнкү күнгө чейин Дан станы турган жер деп аташат. Ал жерден алар Эпрайым тоосуна бет алып Миханын үйүнө келишти. Лаиш жерин көрүүгө барган жанагы 5 киши өз бир туугандарына "Бул үйлөрдүн биринде эфод, терафим, жасалма кудай жана куюлуп жасалган буркан бар экенин билесиңерби? Демек эмне кылуу керек экендигин ойлонгула" дешти. Алар жаш Лебинин үйүнө, Миханын үйүнө киришип, анын ал жайын сурашты. Ал эми Дан уулдарынын курал жарак асынган 600 кишиси дарбазанын жанында турду. Чалганы барган 5 киши үйгө кирип, жасалма кудайды, эфодту, терафимди, куюлуп жасалган бурканды тартып алды. Ыйык кызмат кылуучу курал жаракчан 600 киши менен дарбазанын жанында турган. Алар Миханын үйүнө кирип, жасалма кудайды, эфодту, терафимди жана куюлуп жасалган бурканды алып жатышканда, ыйык кызмат кылуучу алардан "Эмне кылып жатасыңар?" деп сурады. Алар ага "Үнүңдү чыгарбай, колуң менен оозуңду басып, биз менен жүр. Бизге ата жана ыйык кызмат кылуучу бол. Бир кишинин үйүндө ыйык кызмат кылуучу болгонуң жакшыбы, же бүт Исраил урууларына ыйык кызмат кылуучу болгонуң жакшыбы?" дешти. Ыйык кызмат кылуучу кубанып, эфодту, терафимди жана бурканды алып, алар менен жөнөдү. Алар жолго чыгышты. Аялдар менен балдарды, малды, оор жүктөрдү алдыга кое беришти. Алар Миханын үйүнөн узап кетишкенден кийин Миханын кошуналары чогулуп Дан уулдарынын артынан түшүштү. Алар Дан уулдарына кыйкырышты. Дан уулдары кайрылып Михага "Сага эмне керек? Эмне кыйкырасың?" дешти. Миха аларга "Жасаткан кудайларымды да, ыйык кызмат кылуучумду да алып кеттиңер. Мага эч нерсе калтырган жоксуңар. Сага эмне керек деп кантип айтып жатасыңар?" деди. Дан уулдары ага "Унчукпа, үнүңдү укпайлы. Болбосо арабыздагы кээ бирөөлөр ачууланып силерге кол салышат. Өзүңдү да, үй бүлөңдү да мерт кылып аласың" дешти. Дан уулдары өз жолдору менен кете беришти. Миха алардын күчтүү экенин көрүп, артына кайрылып үйүнө келди. Дан уулдары болсо Миха жасагандарды жана анын ыйык кызмат кылуучусун алып кетишти. Алар Лаиште бейкапар, тынч жашаган элге каршы барып, аларды кылыч мизине алып, шаарына от коюп өрттөп жиберишти. Жардам берер эч ким болгон жок, анткени алар Сидондон алыс жашашчу. Эч ким менен иштери жок болчу. Бул шаар Бейт-Рекоптун жанындагы өрөөндө жайгашкан. Дан уулдары шаарды кайра куруп, ошол шаарга отурукташышты. Шаарга Исраил уулу Дан уруусунун атасынын атынан Дан деген ат коюшту. Шаардын мурдагы аты Лаиш болчу. Дан уулдары өздөрүнө бурканды коюп алышты. Ал жерде жашоочулар туткундалып кеткенге чейин Менашенин уулу Гейршомдун уулу Жонатан жана анын уулдары Дан уруусуна ыйык кызмат кылуучу болушту. Кудайдын жыйын чатыры Шилодо турган убакыт аралыгында алар Миха жасаган ошол бурканга табынышкан. 22 бөлүм. Агайын туугандар жана аталар. Азыр менин актануума кулак салгыла. Алар анын еврей тилинде сүйлөгөнүн угушканда мурдагыдан да тынчтанып калышты. Ошондо ал мындай деди: "Мен Жүйүтмүн. Киликиянын Тар шаарында туулгам, бирок Иерусалимде Гамалиэлдин кол астында тарбиялангам. Андан ата-бабаларыбыздын мыйзамын тырышчаактык менен үйрөнүп, Кудайга силер сыяктуу эле берилип кызмат кылчумун.
Исанын жолун жолдоочуларды катуу куугун тутачмын. Эркек болобу, аял болобу байлап түрмөгө камачмын. Менин бул кылгандарыма башкы ыйык кызмат кылуучу да, аксакалдар кеңеши да күбө. Мен алардан суранып Дамаста жашаган жүйүттөргө каттарды жаздырып алдым да, ошол жактагы Исага ишенгендерди Иерусалимге кишендеп алып келип жазага тартыш үчүн Дамаска жөнөдүм. Жолдо мындай окуя болду. Чак түштө Дамаска жакын калганымда күтүлбөгөн жерден асмандан бир чоң жарык түшүп, айланамды жаркыратты. Мен жерге жыгылдым. Анан "Шабыл, Шабыл, эмне үчүн сен мени кубалап жатасың?" деген үндү уктум. Ошондо мен "Сен кимсиң, Теңир?" деп сурадым. Ал мага "Сен кубалап жаткан Назареттик Исамын" деп жооп берди. Менин жанымдагылар болсо ошол жарыкты көрүп коркуп кетишти. Бирок мага сүйлөгөндүн үнүн угушкан жок. Ошондо мен "Теңир, мен эмне кылышым керек?" деп сурадым. Теңир болсо мага "Ордуңан туруп Дамаска баргын. Сен кыла турган иштердин баардыгы сага ошол жерде айтылат" деди. Ошол жаркыраган жарыктан көзүм көрбөй калгандыктан жанымдагылар мени Дамаска колумдан жетелеп алып барышты. Дамастык жүйүттөр тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон, мыйзамды сактап такыба жашаган Анания деген киши жаныма келип, "Шабыл бир тууган, көзүң көрсүн" деди. Мен ошол замат көрүп калдым. Ал болсо мага "Ата-бабаларыбыздын Кудайы сени өзүнүн эркин таанып билсин деп, адилди көрүп, анын оозунан сөз уксун" деп тандап алды. Анткени сен укканыңды, көргөнүңдү баардык адамдардын алдында күбөлөндүрүп, анын күбөсү болосуң. Ошондуктан кечиктирбе. Ордуңан тургунда Теңир Исанын ысымын чакырып, сууга чөмүлдүрүлгүн, күнөөлөрүңдөн тазалангын деди. Мен Иерусалимге кайтып келип, ибадатканада сыйынып жатканымда бир көрүнүш көрдүм. Ал көрүнүштө мен аны көрдүм. Ал мага "Иерусалимден тезирээк кеткин. Анткени бул жерде сени мен жөнүндөгү күбөлөндүрүүңдү кабыл алышпайт" деди. Ошондо мен "Теңир, сага ишенгендерди түрмөгө камагандыгымды, синагогаларда сабагандыгымды, сенин күбөөң Степанды ташбаранга алып жатышканда ошол жерде туруп алып, аны өлтүрүп жаткандарды колдоп, алардын кийимдерин кайтарып тургандыгымды алар билишет" дедим. Бирок ал мага "Баргын, мен сени алыска бутпарастарга жиберемин" деди. Алар Павылды андан ары сүйлөтпөй, "Мындай адамды жер үстүнөн жок кылуу керек, анткени анын жашоого укугу жок" деп кыйкырышты. Алар кыйкырып, кийимдерин чечип ыргытып, туш-тушка топурак чача башташты. Миңбашы элдин ага каршы эмнеге мынчалык кыйкырган себебин билүү максатында аны сабатып сурак алыш үчүн аскерлер үйүнө киргизүүгө буйрук берди. Анан аны сабоо үчүн кайыш курлар менен байлап салышты. Ошондо Павыл жанында турган жүзбашыдан "Силерге Римдин атуулун соттун өкүмүсү эле сабаганга болобу?" деп сурады. Жүзбашы муну укканда миңбашыга барып, "Сен эмне кылган жатасың? Бул адам Римдин атуулу экен" деди. Ошондо миңбашы Павылдын жанына келип, "Сен Римдин атуулусуңбу?" деп сурады. Ал ага "Ооба" деп жооп берди. Анан миңбашы мындай деди: "Римдин атуулу болуш үчүн мен көп акча төлөгөм" деди. Павыл болсо "А мен туулгандан эле Римдин атуулумун" деди. Ошондо аны кыйнап сурак алмакчы болуп жаткандар дароо четтеп кетишти. Миңбашы болсо анын Римдин атуулу экендигин билгенде, аны байлаттыргандыгы үчүн коркуп кетти. Эртеси күнү миңбашы Павылды жүйүттөр эмне себептен айыптап жатканын так билүү үчүн аны кишенден бошотту да башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондун чогулуусун буйруду. Анан Павылды алардын алдына чыгарды. 32 бөлүм. Жүйүт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын 10-жылында Теңирден Жеремияга болгон сөз. Бул жыл Небухаднецардын падышачылыгынын 18-жылы эле. Ошол учурда Бабыл падышасынын аскерлери Иерусалимди курчап алышкан. Жеремия пайгамбар Жүйүт падышасынын үйүнүн алдындагы күзөтчүлөрдүн короосунда камалып жаткан. Аны ал жерге Жүйүт падышасы Ситкия мындай деп каматкан: "Эмне үчүн сен пайгамбарчылык кылып, Теңир мындай деп айтып жатат дейсиң? Мына, мен бул шаарды Бабыл падышасынын колуна берем. Ал аны каратып алат. Жүйүт падышасы Ситкияда Каздимдердин колунан качып кутулбайт. Ал сөзсүз Бабыл падышасынын колуна берилет. Аны менен оозмо-ооз сүйлөшөт. Көздөрү анын көздөрүн көрөт. Ал Ситкияны Бабылга алып кетет. Мен аны жазалаганча ал ошол жерде болот" дейт Теңир. "Эгерде силер Каздимдер менен согушсаңар, анда ийгиликке жетпейсиңер." Ошондо Жеремия мындай деди: "Мага Теңирден мындай сөз болгон. Мына сенин агаң Шалумдун уулу Кананел мындай деп айтканы сага келе жатат. Анатоттогу менин айдоо жеримди өзүңө сатып ал. Анткени туугандык укук боюнча аны сен сатып алышың керек." Теңирдин сөзү боюнча агамдын уулу Кананел сакчылар турган короого келип, мага мындай деди: "Бенжамин жериндеги Анатоттогу менин айдоо жеримди сатып ал. Анткени сенин мураска ээ боло турган укугуң бар жана конун төлөп кайтарып алууга да укугуң бар. Аны өзүңө сатып ал." Ошондо мен бул Теңирдин сөзү экенин билдим. Ошентип мен Анатоттогу агамдын уулу Кананелден айдоо жер сатып алдым.
ага 7 шекел күмүш жана 10 күмүш тыйын тартып бердим. Муну китепке жазып мөөр басып койдум. Күбөлөрдү чакырып күмүштөрдү таразага тартып бердим. Мен мыйзам боюнча жана жобо боюнча мөөр басылган, ошондой эле мөөр басылбаган сатып алуу кагазын алдым. Анан бул сатып алуу кагазын агамдын уулу Кананелдин көз алдында, ушул сатып алуу кагазына кол койгон күбөлөрдүн көз алдында, сакчылардын короосунда отурган бардык жүйүттөрдүн көз алдында Махсея уулу, Нери уулу Барухка бердим. Алардын көз алдында Барухка тапшырып жатып мындай дедим: Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына бул жазууларды мөөр басылган сатып алуу кагазында, мөөр басылбаган сатып алуу кагазында ал. Аларды чоп идишке салып кой, алар ошол идиште көп жылдарга сакталып турсун. Анткени Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: бул жердеги үйлөр, айдоо жерлер жана жүзүм бактары кайрадан сатылып алынат. Сатып алуу кагазын Нейрия уулу Барухка бергенден кийин Теңирге сыйындым. О Кудай Теңир, сен асман менен жерди сунулган колуң, күчтүү билегиң менен жараткансың. Сен үчүн кыйын эч нерсе жок. Сен миңинчи тукумга чейин ырайым кыласың. Ата бабаларынын мыйзамсыздыгы үчүн алардан кийин төрөлгөн балдарын түбүнө жете жазалайсың. Ысымы Себайот Теңир болгон улуу, кудуреттүү Кудай. Сен кеңешиң менен улуусуң. Иштериң менен кудуреттүүсүң. Ар бир адамга жолдоруна жана иштеринин жемиштерине жараша тиешесин бериш үчүн адам баласынын бүт жолдоруна сенин көздөрүң ачык. Сен Мисир жеринде кереметтерди жана жышаандарды көрсөттүң. Сен аларды Исраилде жана бүт адамдар арасында бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүп келе жатасың. Ошентип бүгүнкү күнү белгилүү болуп тургандай сен өзүңө ысым жасадың. Сен өз элиң Исраилди Мисир жеринен жышаандар менен, кереметтер менен, сунулган колуң, күчтүү билегиң менен зор коркунуч астында алып чыктың. Сен алардын ата бабаларына берем деп ант берген бал менен сүт аккан жерди аларга бердиң. Алар келип ал жерди ээлеп алышты. Бирок сенин үнүңдү угушкан жок, сенин мыйзамың менен жүрүшкөн жок. Аткарышсын деп осуяттаган нерселериңди аткарышкан жок. Мына ошон үчүн сен аларга ушул аламаттын баарын каптаттың. Мына аскерлер шаарды басып алыш үчүн кырдалган топурак менен кирип келишти. Кылычтан, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан жапа чеккен шаар өзү менен согушуп жаткан каздимдердин колуна берилип жатат. Сен эмне айткан болсоң, ал орундалып жатат. Мына сен аны көрүп турасың. Сен болсо, Кудай Теңирим, шаар каздимдердин колуна берилип жатканына карабастан, мага күмүшкө өзүңө айдоо жер сатып ал, күбөлөрдү чакыр дедиң. Ошондо Жеремияга Теңирден сөз болду: мен ар бир адамдын Кудай Теңиримин. Мен үчүн кыйын нерсе барбы? Ошондуктан Теңир мындай дейт: мына мен бул шаарды каздимдердин жана Бабыл падышасы Небухаднасардын колуна салып берип жатам. Ал аны каратып алат. Ошондо бул шаарды курчап алган каздимдер шаарга кирип аны өрттөшөт. Шаарды жана үйлөрдү өрттөшөт. Ал үйлөрдүн чатырында мени каардантыш үчүн Баалга арнап жыпар жыттуу заттар түтөтүлгөн жана бөтөн элдин кудайларына арналып куюлуучу курмандыктар куюлган. Анткени Исраил уулдары менен Жүйүт уулдары менин көз алдымда жаш күнүнөн баштап жамандык кана кылып келишкен. Исраил уулдары өз колдору менен жасаган нерселери менен мени каардантып кана келишти, дейт Теңир. Бул шаар өзүнүн курулган күнүнөн тартып бүгүнкү күнгө чейин менин каарым үчүн, ачуум үчүн жашап келе жаткандай, ошондуктан мен аны өзүмдүн жүзүмдөн четке кагам. Мен аны Исраил уулдары менен Жүйүт уулдарынын, алардын падышаларынын, төрөлөрүнүн, ыйык кызмат кылуучуларынын, пайгамбарларынын, Жүйүттүн эркектери менен Иерусалим тургундарынын мени каардантыш үчүн жасаган бардык кыянат иштери үчүн четке кагам. Алар мага жүзүн бурбастан аркасын салышты. Мен аларды үйрөткөм, таңзаардан үйрөткөм, бирок алар менен акыл насаатымды кабыл алгылары келген жок. Алар менин ысымым менен аталган үйгө өздөрүнүн жийиркеничтүү нерселерин коюп, аны булгашты. Молохтун урматына өздөрүнүн уулдары менен кыздарын отко өрттөш үчүн алар Ином уулдарынын өрөөнүндө Баалга арнап буткана орнотушту. Мен аларга аны буйруган эмесмин. Жүйүттү күнөөгө батырыш үчүн алар ушундай жийиркеничтүү иштерди кылат деп мен ойлогон эмесмин. Силер бул шаар тууралуу, бул шаар Бабыл падышасынын колуна кылыч менен, ачкачылык менен, жугуштуу оору менен салынып берилет деп жатасыңар. Бирок Исраилдин Кудай Теңири азыр мындай дейт: мен аларды каарданып турганымда, ачууланып турганымда, аябай жаалданып турганымда, кайсы өлкөлөргө чачыратып жиберсем, ошол өлкөлөрдөн кайрадан чогултуп, бул жерге алып келип коопсуз жашоо берем. Алар менин элим болушат. Мен болсо алардын Кудайы болом. Өздөрүнө жакшы болсун деп жана өздөрүнөн кийинки балдарына жакшы болсун деп, өмүрү өткөнчө менден коркуп жүрүшсүн деп, аларга бир жүрөк,
бир жол берем. Мен алар менен түбөлүк келишим түзөм. Ал түбөлүк келишим боюнча мен алардан баш тартпайм. Аларга райым кылам. Алар менден четтебеш үчүн алардын жүрөгүнө менден коркуу сезимин салам. Аларга райым кылганыма кубанам. Аларды бул жерге чын жүрөгүм менен, жан дилим менен бекем отургузам. Анткени Теңир мындай дейт: мен бул элге ушул чоң алааматты кандай каптатсам, алар жөнүндө өзүм айткан бүт жакшылыкты ошондой каптатам. Ошондо силер бул жер элсиз, малсыз, эрмечөл, ал каздимдердин колуна берилген деп айткан бул жердин айдоо талааларын сатып алышат. Бенжамин жериндеги, Иерусалимдин айланасындагы, Жүйүт шаарларындагы, тоолордун үстүндөгү шаарлардагы, түздүктөгү шаарлардагы, түштүктөгү шаарлардагы талааларды күмүшкө сатып алып, кагазга жазып, мөөр басып, күбөлөрдү чакырышат. Анткени алардын туткундарын кайра алып келем, дейт Теңир. Забур. 1 Забур. Ыймансыздардын кеңешине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу. Бирок анын эрки Кудайдын мыйзамында, анын мыйзамы тууралуу ал күнү түнү ойлонот. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын бардык ишинде ийгиликке жетишет. Ыймансыздар мындай эмес, алар шамал сапырган топурактай. Ошондуктан ыймансыздар сотто туруштук бере алышпайт. Ошондой эле күнөөкөрлөр адилеттүүлөрдүн жыйынында отура алышпайт. Анткени Теңир адилеттүүлөрдүн жолун билет, ал эми ыймансыздардын жолу жок болот. 2 Забур. Элдер эмне үчүн дүрбөлөңгө түшүп жатышат? Уруулар эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлоп жатышат? Жер жүзүнүн падышалары каршы чыгып жатышат. Төрөлөр да чогулуп Теңирге каршы жана анын майланганына каршы кеңешип жатышат. Алардын чынжырларын үзүп таштайбыз. Алардын бизге салган кишендерин түшүрүп таштайбыз деп жатышат. Аларга асманда жашоочу күлөт. Аларды Теңир маскара кылат. Ошондо ал аларга ачуусу келип турганда айтат: өзүнүн жаалы менен аларды дүрбөлөңгө түшүрөт. Мен өзүмдүн падышамды ыйык тоом Сиондо майлагам. Өзүмдүн эркимди алдын ала кабарлайм. Теңир мага мындай деди: сен менин уулумсуң, мен бүгүн сенин атаң болдум. Менден сурасаң, мен сага элдерди мураска берем, бүт жерди энчиңе берем. Сен аларды темир таяк менен талкалайсың, аларды карапачынын иришиндей сындырасың. Ошондуктан падышалар, акылыңарга келгиле. Жер жүзүнүн башкаруучулары, үйрөнгүлө. Теңирге коркунуч менен кызмат кылгыла, титирөө менен кубаңгыла, уулун сыйлагыла. Болбосо ал каарданат, бара жаткан жолуңарда өлүп каласыңар. Анткени жакында анын каары кайнайт. Ага таянгандардын баары бактылуу.